Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 27 май 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге 30 адыр тарапта жайгашкан, барыңыздар эле билген Кайрагач айылынан сатыла турган үй тууралуу маалымат бермекчимин. Баасы дагы өтө жакшы баага коюлду. Анан бул жерде туугандар суу дагы, свет дагы бар экен. Так, шаар тараптан келген болсоңуздар 30 адырдын центрине келесиздер. 30 адырдын центринен Куршапты көздөй бул жака бир аз эле өткөнүңүздөрдө мынау жерде Тойчу айылынын аркасы турат, көрүп атасыздарбы? Мынау жак Тойчу айылы, ошол эле айылдын бет маңдайы мынау жак Кайрагач айылы болуп эсептелет туугандар. Анан так, Тойчу айылынан өткөнүңүздөрдө мынау жерде заправка бар экен, Жунда деп турат. Ошол заправканын эле бет маңдайындагы ушул көчөгө кирип түз жүрүп барсаңыздар, оң тарапта сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бара бериңиздер, маалымат беребиз. Жакын эле. Анан туугандар, мынау жерде Кайрагач айылынын өзүнүн мектеби дагы түшүп атат экен. Сентябрга Кудай буйруса бүткөрүлөт экен туугандар. Түз жүрүп келгениңиздерде ушул көчөнүн аяк тарабында оң тарапта сатыла турган ушул үй жайгашкан. Срочно сатка чыгыптыр. Азыр колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылам. Баасы жана ээсинин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Албетте өзүңүздөр дагы кийин келип, көрүп, толук маалымат алып кетесиздер. Көчөлөрүн көрүп атасыздар, орто кеңдикте шагылдар төшөлгөн. Сатыла турган жерибиздин жери 8 соток. Кызыл китеби бар, документтери так, бүт бардыгы жакшы дейт. Анан условияларына келе турган болсок, бул жерде суу бар экен, свет бар экен туугандар. Суу свет боюнча маселе жаралбайт дейт. Анан сатыла турган үйүбүздүн чек арасы ушул үйдүн башталышынан болуп калат дагы. Анан мына үйдүн аягына чейин болуп калат. Көчө тараптан көрүнүшү мына ушундай. Сырты кумшубак болгон, айнек терезелери пластик, крышалары жабылган туугандар. Азыр кирип көргөзүп берем. Так, жерин айттым, 8 соток. Таза суу бар, свет бар. Киргениңиздерде үйдүн алды мына ушундай стяжка, өйдө тарабы навес туугандар. Ушундай. Анан оң тарапта 2 кабаттан турган 6 бөлмөлүү үйү жайгашкан. Сол тарапта болсо 2 бөлмөлүү времянкасы. Азыр өчүрт менен көргөзүп берем. Окей. Ушундай. Так, бул жакта болсо үч очогу, жок, тандыры жана ушундай эле очогу. Анан бул жака бир аз эле жүрүп келсеңиздер, үч очоктун орду экен туугандар. Кийин ушул жерге 3 очок жасап алсаңыздар болот. Атайын место калтырылган. Анан мына жагында баня үчүн орундук. Ушул жерде кийин баня кылып алсаңыздар болот экен. Так. Үйдүн төрт тарабы тең тосулган. Бул жагы болсо отунканасы, бул жагы болсо малканасы, навес жабылган, сливтер кеткен. Мына жеринде даяр акуру дагы бар экен. Кийин бука, уй, кой бак багып кошумча жумуш кылсаңыздар дагы болот туугандар. Так, бул жагы болсо, мынакей дагы бир кой бага турган болсоңуздар болот экен. Тооканасы бар экен. Бул жагында болсо сырткы ажатканасы. Бул жагында болсо көчөттөрдүн түрлөрү эгилген туугандар. Кадимкидей чоңоюп мөбө берип калган учуру дейт. Мына ушундай. Жери 8 соток. Азыр эми туугандар үйүн көргөзүп берем. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Анан бул видеону дос тааныш, тууган уруктарыңыздарга дагы жөнөтүп коюңуздар. Мына ушундай. Үйдү негизи мына коро тараптан көрүнүшү сонун экен. Көрүп атасыздарбы? Сонун болуп турат, чоң болуп. Так, бул жагын айттым. Баня кылсаңыздар болот, же болбосо мына жерин 3 очок кылсаңыздар болот. Анан бул жерде ээси дагы айтып атат. Көчөттөрдүн түрлөрүн эккенбиз дейт. Кадимкидей чоңоюп мөбө берип калган учуру дейт. Өрүк, алма, мына жакта шабдаллар дагы мына ушундай мөбө берип калган учур экен туугандар. Ушундай. Анан үйдүн алдында мына жерде жүзүм дагы бар дейт. Кийин өстүрүп, мына жака тосуп, мындай сонун кылсаңыздар болот. Мына жерде гүлдөр дагы эгилген экен. Эми жалпысынан бүт бардыгы бар экен. Анан туугандар, видеонун башында эле айтып коеюн, ушундай сонун үйүн неге сатып экен деп бардыгыңыздарга эле кызык болот. Негизи үй ээси бул үйдө 10 жылга жакын жашаптыр. Азыркы учурда Бишкекке көчүп кетип атыптыр. Бишкектен үй алайын деп атабыз, ошол себептен сатка койдук дейт туугандар. Бир гана себеби ошол экен. Негизинен салынганына
жашап атканына 10 жылга жакындап калыптыр туугандар. Азыр мына чоң үй тууралуу маалымат берип баштай берейин туугандар. 6 бөлмөдөн турган 2 кабаттуу заңгыраган үй туугандар. Камкыш менен тургузулган 2 кабаттуу үй, 6 бөлмө. Узун турасы туугандар. Так, 10го 8 болуп калат экен. Азыр кирип көрсөтүп берем. Эми албетте эле туугандар кийин келип өзүңүздөр дагы толук маалымат алып кетесиздер. Так, ушул жактан киребиз. Биринчи кабатында 3 бөлмө. Окей. Печкасы бар туугандар. Ээси айтып атат, кышындасы өтө жакшы жылытат дейт. Мына ушундай паровой отопление батарейкалар бүт бардык бөлмөгө тараган экен. Өтө мындай бир жакшы устага ушул паровой печканы жасатканбыз дейт. Өтө сонун жылытат экен туугандар. Прям Ташкент болот атат ээси. Так. Биринчи кабат ошондо 3 бөлмө болду. Бул 3-чү бөлмөсү. Окей. Асты ламинат, дубалдар мыйша бой. Айнек терезелер пластик. Окей, ушундай. Мына жерден от жагып, үйүңүздөрдү жылытып, тамагыңыздарды кылсаңыздар болот. Ремонту дагы жакшы экен. Келип эле жашай бересиздер, эч жерин эч нерсе кылыштын кереги жок. Так, азыр экинчи кабатын көргөзүп берейин туугандар, зерикпей. Окей. Экинчи кабат ушундай көрүнөт. Мына жерден үйдүн алды короолору да көрүнүп турат экен. Бул жагы болсо дагы бир бөлмөсү. Экинчи кабатка дагы мына ушундай стояктар кеткен, чыгарылган. Асты полу жыгач экен эң негизгиси. Окей. Өтө сонун, ремонту жакшы экен экинчи кабатыныкы. Сатып аткан себебин айттым туугандар. Эми жашоодо ар кандай учур болот. Жашаган үйүңү, жашаган машинаңы сатканга туура келет туугандар. Ушундай. Бул 3-чү бөлмөсү болду. 2 отопленияның чоң батарейкалары киргизилген. Так. Ошондо где-то бир 2016 жылы бүт көрүп, кирип жашап атабыз дейт. 2016дан бери. Ошондо бир 10 жылга жакын болуп калган туугандар. Анан бул тарапта 2 бөлмөлүү времянкасы бар, плюс коридору дагы бар туугандар. Узун турасы болсо, азыр бул жактан карап айтып коеюн. 10го 7 экен туугандар. Экөө тең камкыш менен тургузулган. Окей. Ушундай үйдүн алдыда стяжка болгон. Болжол менен бир 2 машина кеңири батат. Ал жакка кирип келе бересиздер. Окей. Лестница менен сразу экинчи кабатка чыгып кетет экенсиздер. Бул жагы коридору, сырткы тапчаны менен. Анан бул жагы биринчи бөлмөсү. Печкасы дагы бар экен. Асты жыгач экен туугандар. Анан ал жерден үйдүн алды, бул жагы да көрүп турат экен. Сонун экен туугандар, абасы таза, тынч, шамал жүгүрүп турат. Сонун экен. Анан мектеп, бала бакча, мечет, магазин бардыгы бар. Кудай буюрса пешком эле барып келе бересиздер. Анан бул Садырбайда жанындагы Тойчу айылында мектептер бар экен. Кудай буюрса балдарыңыздар пешком эле барып келе берет. Анан жана айтып өттүм, ушул айылдын кире беришинде мектеп түшүп атыптыр. Сентябрга толук бүткөрүлөт экен, кудай буюрса, ээси айтып атат. Ушуну да жакшылап эске алып коюңуздар. Беш кошкон эл ар ким ар тараптан көчүп, жашап аткан учуру. Мынакей туугандар ушундай. Азыр мына жактан да бир көргөзүп коеюн, анан баасын айтайын. Анан туугандар, кечиресиздер. Мына жагында подвал дагы бар экен, зерикпей көргөзүп берейин. Ал жакта гүлдөр, жүзүмдөр бар экен, тандыры, очогу. Бул жагы 3 бөлмөдөн турган подвалы. Окей. Азыр ээси дагы айтты, зерикпей жакшына көргөзүп кой, сураныч деп. Бүт бардыгын
колдон келишинче зерикпей көргөзгөнгө аракет кылып атам. Мына ушундай туугандар. Азыр мал сарай жака өтөйүн, анан кийин баасын айтам сиздерге. Документтери так экен, кызыл китеби бар дейт. Бул жерге 3 очок. Мына жер болсо банянын местасы. Так, баасы болсо туугандар. Азыр. Жери 8 сотук дедим. Көрүнүп эле турат туугандар, кеңири экени. Бере кетейин, бул жерде ээс айтып атат, жакшылап айтып кой деп сураганда, үй өтө жакшы качествода салынган дейт. Өтпөгөндө өзүбүз жашайбыз, өзүбүз кадимкидей жашайбыз, Кудай буйрса деп жакшы ниетте, жакшы качествода салынган үйлөрдүн бири экен. Эми шартка байланыштуу сатка коюп атыптыр туугандар, Бишкекке көчүп кетиптир үй ээлери. Негизинен 10 жылга жакын өздөрү дагы жашаптыр. Үйдүн сырты утепление болгон дейт, ичи сырты утепление болгон дейт. Кийин келгениңиздерде албетте өзүңүздөр дагы толук маалымат алып кетесиздер. Өтө жакшы утепление кылганбыз дейт. Кышындасы дагы жакшы жылытат экен туугандар. Ушундай. Короо тараптан өтө сонун болуп көрүнөт экен. Баасы болсо $65,000 бааланды. Жакшы кеми болот деп атат ээси, бирок обмен вариант жолдору жок экен, только нак акчага сатылат экен туугандар. Колдон чыгарбаңыздар, сонун жерде жайгашкан. 30 адырдын центрине деле жакын туугандар. Барыңыздарга ийгилик.